Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөрү? Бүгүн биз сиздерге Рамазан айында орозонун 2 күндөрүндө эттен жасалуучу токошту көрсөтүп беребиз. Азыр биз ысытылган сууга 1 чай кашык тузду салып алабыз. 2 чай кашык сахар салып алабыз. 1 чай кашык дроз салып алабыз. 2 кашык курук сүт салып алабыз. Жумурткабызды салып алабыз. Майыбызды эритип алдык. 150 грамм сливочный майды. Аны да куябыз. Жакшылап аралаштырып, камыр кылышты баштайбыз. Аз-аздан сууду куябыз. 500 грамм ундан ушунча камыр болду. Үстүнү жаап, көптүргөнгө коюп коебуз. Эки пиязыбызды майдалап турап алабыз. Piyazımızı etimizin üstüne salıyoruz. Farşımızın üstüne 1 çay kaşık tuz salabız. 1 çay kaşık zire salabız. Aralashtirabız. Kamırımız dayar boldu. Undu sevip alabız. Kamırımızды bölükçelerge bölüp zubala kılıp alabız. Zubala kılıp alabız. 5 minutqa üstünü jaap dem algаны koyabız. 5 minut dem aldı. Kamırımızды жайышты баштайбыз. Камырыбызды жайышты баштайбыз. Ушунчалык калыңдыкта жайып алабыз. Баарын жайып алгандан кийин бирөөсүн алып, ушинтип фаршты салабыз ортосуна. Эми ушинтип жандарыга коюп кетебиз, жанына. Üstüne kamırdı koyup birini jabıştırabız kamırdı. Şunday qilib jabıştıracağız. Ortasını şunday qilib alabız. Ушинтип жасап алабыз. Калгандарын да ушинтип жасайбыз. Вилка менен кооздоп алабыз. Жумуртканы бетине сүртүп алабыз. Шундай кылып ортосуна салабыз. Жандарына коебуз. Камырды үстүнө коебуз. Бири-бирине жабыштырабыз. Эки камырды. Вилка менен кооздоп алабыз. Üstüne жумуртканы сүртүп алабыз. Духовкада 150 градуста 30 минутта бышырып алабыз. Эттен даяр болгон токочубуз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.